Assalamu alaikum, bekendişlerim, zamandaşlarım. Hazır men Kolizeyde turam, Rim şahri, İtalyan borboru. Rim imperiyası bilesizler, mingdеген жылдар boyu gülдөp, dünyаны башкарган чордон болгон империя болгон. Ошонун символикаларынын бири. Бул мындан дээрлик 2000 жыл мурда курулуптур. 72 жылы башталып 80 жыл бүткөн экен биздин кылымда. Ошондо 8 жылда курулуптур. Азыркыга чейин турат. Бир жолу өрттөнүптүр. Андан кийин жер тирегенде кыйраптыр. Бирок ошондон кийин эле сакталып келаптыр. Эми карасаңыздар мына кыстарынын бекемдиги. Бир бурганга жараша ушундай бекем болуш керек экен да. Андан кийин мына күрөштөрүн караңыздар. Күрөштөрүн карасаңыздар, ушунча чоң бир булач. Ушундай таштарды кесип келип, ана курган экен. Байкуш кулдар аябай кыйналган экен. Карьерден ушул жерге чейин кесип, даярдап, таштарды алып келип ошолордун иши милдет болгон. Анан ушул жакка бир 40 миңден 70 миңге чейин адам батышкен. 40 миңден 70 миңге чейин адам батышкен. Мурда бир Нерон деген падышанын өзүнүн жеке менчик аймагы болгон экен. Ошол падыша кеткенден кийинки Тит деген падыша мен тарыхта калышым керек деп ошо жерлерди алып ушуну куруп анан элге белек кылып берип койгон экен. Негизинен баягы согуштан түшкөн олжо ошолордун кирешеси менен салынган экен. Аябай кымбатка турса керек эми азыр билбейм канча болот. Анын ортосунда гладиаторлордун урушташы болгон. Кылыч менен, найза менен, калканы бар, калканы жок. Ошондой эле арстан, жолбор сыяктуу жеткич жаныбарларды чыгарып адамдарга салышкан. Бири менен бирин уруштурушкан. Бул адамдарды эс алып, андай зрелище деп коет эмеспи? Ошондой көрө турган жер болгон экен да. Анан менде бир суроо пайда болот. Ушуну курган падышалар каякта? Кийин Муссолини биликке келгенден кийин фашизмдин ордунда. Ушундай эле Колизей курап, бирок мындан айырмасы ал 4 чарчы 4 бурчтук болот деп айткан экен. Бирок ал деле буйрубаптыр. Айтор, өзүң салган тамда мурда кулайсың, өмүр кыска бычагыңдан сабанан деген жакшынакай Темир Кулметалиевдин саптары чынында. Муну кургандардын көз жумганына 2000 жылга жакындап калды, бирок бул келет. Өмүр кыска экен, өтүп кетет экенбиз. Ошон үчүн көңүлдү сыйлашалы, аркабыздан из калтыралы. Бирок мыйзам бул таза жол менен адамдардын көз жашы кан менен эмес, адилеттүүлүк, чынчылдык ошондой эле бир жакшы ой, жакшы ниет менен жаратмактуу жашоо үчүн насип этсин. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум. Колизей.